Кыргызстанда bir кишиге жылына 2 литрден ашык таза арак келет. Аны мен эмес, улуттук статистикалык комитет билдирет. Бул деген bir кишиге bir айга болжол менен bir бөтөлкө арак же болбосо 9 бөтөлкө сыра дегенди түшүндүрөт. Бирок жыл өткөн сайын алкоголдук ичимдиктен бүтүндөй айыл менен баш тарткан учурлар катталып келет. Эл ичинде аракты жинди суу деп дагы атап коюшат. Алкоголдук ичимдиктерге тыюу салууга ким же эмне түрткү болуп жатат? Аны жарандар кандай кабыл алышат? Арактан арылган айылдарда жашоо турмуш кайсы тарапка өзгөрүп жатат? Дал ошол айылдарды кыдырып, себептерин жеринен билүүгө аракет кылдык. Сиздер менен мен Наргиза Асекова, саламатсыздарбы? Бул Ош облусунун Ноокат району. Бул жакта арактан баш тарткан айылдардын саны өтө арбын. Биз бери дегенде эле 7 эсептедик. Алардын бири Кыргыз Ата айылы. Кыргыз Ата айылында 23 миңден ашык эл жашайт. 2005 жылдан тартып эле бул айыл акырындык менен арактан арыла баштаган. Себеби дин жолуна түшкөндөрдүн саны арбыган. Арак ичилбей экен, ошол үчүнбү? Арак азыр ичилбей калган. Азырга чейин. Биз эми мурун жашчылыкта ичкенбиз. Анан эми азыр 2 жыл болду, умурага барып келдик. Аллага шүгүр. Алла Таала чакырып умурага барып, бул жерден дагы айылдан абдан көп эжелерибиз, агаларыбыз, инелерибиз умурага барып келишти. Бир 70-80% эле айылыбыз ушундай жакшы немеге түшүп калды да. Умурага барып, ажыга барып. Арактан жапырт баш тарткан бул айылда талаптар катуу коюлган. Тагыраагы арак саткан кишилер менен карым катнашты үзүп, сөз укпагандарын айылдан чыгарабыз дегенге чейин жетишкен. Тиги дүкөн сатпай атса, бул дүкөн сатпай атса, ортодогу мен сатсам боло берет деген, бул эми уже негизден бул айылды сыйлабагандык болуп эсептелет. Анан эми айылдагылар биз ким дүкөндө арак сатса, анын дүкөндөн соода кылбайбыз деп чечим чыгардык. Анан жакшылык жамандыкка дагы кичине мындай алыстатып койдук эле. Баары эле токтотуп, если вдруг мы услышим, что мы не знаем, он подпольно дома или там в магазине, там, если мы слышим, если весь вот мой айыл, аксакалы там соберемся и заходим и скажем, или давай заканчивай, или давай отсюда, короче, вот, да, переезжай, вот такие условия мы там есть. Чынында эле чоң айылдын ичинде бир дагы дүкөндө арак сатылбайбы деген суроо менен көчө кыдырып соодагерлерге кайрылдык. Бул жерде ичкен адам жок. Ичкен адам жок. Мына биз жаңы эле магазинге кирип көрдүк. Ал жакта дүкөнчү айым бул айылда бери дегенде эле 10 жылдан бери арак такыр сатылбай калганын бизге айтып берди. Бирок арак такыр колдонулбай калган айылдарда арак ичип өнүп калган айрым адамдар айла жоктон арак таппагандыктан аптекага кирип, спирт сатып алып, аны суу менен аралаштырып ичип жүргөнүн угуп калабыз. Иш жүзүндө кандай болду экен? Саламатсызбы? Силерде спирт сатылабы? Спирт жок. Спирт жок? Эмнеге? Ичкендер шашыңызды алып койду. Эмнеге? Спиртти аракты ичишип атпайбы? Ошо сатпай койду. Аны кайда алып өлүп калат да? Согуш ичер экен. Жанан бир күндөгү ошондо көп келеби кишилер спирт сурап? Спирт сурап көп келет. Сиз айылда ичкендер көп го. Көбүнчө эмне тиги карлар ичеби? Жок, жаштар эле. Эме көп болду спирт сатпаганыңарга? Спирт эми сатып баргандай, мисалы үчүн аласың, иче тургандар келсе, ондой сатпайсың дагы, анан ичпей тургандар келсе, сатасың. Сиз таанып калган кезде кимдер ичет? Вы знаете. Арактан да спирт арзан түшөт экен деген маанидә бир 100 грамм спирт сатып алсам мынанча арак болот дегендер да бар, жок эмес эми.
Бирок азыр аптекаларда бул рецепт менен гана берип калды. Бул спиртти дагы врачтын рецепти менен таркатышат. Андайлар өзү бирден экиден эле саналуу. Аларды мындай аптекалар, местный аптекаларда жатка билишет. Баяндан сен оорубайсың, сен мындай арак неме спирт сатылбайт деп айтышат. Эң кызыгы, ушул эле айылдын ичинде биз жолдун боюнда кетип бара жатып, көзүбүз бир таштандыга чалынды. Ал эмне таштанды десеңиз, мына дал ушундай идиш. Муну эл арасында йогурт деп атап коюшат. Бирок ал йогурт эмес, бул чакан идиштеги арак. Кызыгы, такыр эле арак колдонулбайт деген айылда жолдун боюнда ушундай арактардын чакан идиштерин жолуктурса болот экен. Ошентсе дагы калктын басымдуу бөлүгү алкоголдук ичимдикти жакын жолотушпайт. Жаштар сергек жашоо образын сактап, спорт менен машыгып, айыл ичинде ызычуулар азайып, үй тиричилигин оңдоп, тың оокат кылгандар арбыды дешет айыл тургундары. Эгер арак ичкен болсок, бизде иште ийгилик болбойт. Мына немеде авторитет жоголот айыл арасында. Бир адамдарга мамиле өзгөрүп кетет да. Адамдар ал арак ичет, ал менен сүйлөш керек эмес. Ал ишем болбойт. Аны мен мамиле кылыш керек эмес деп жаман көрүнүп калат экен. Ошон үчүн биринчи ушу адам өзүнүн немесин караш керек да. Жыйынтыктап айта турган болсок, Кыргыз Ата айылында аракка тыюу салууга дин чоң ролду ойногон. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө дин кызматкерлеринен тартып, катардагы тургундар, жергиликтүү бийлик органдары дагы көмөктөшкөн. Сөз укпагандарын элден чыгып каласың деп коркутушкан. Ага карабастан ичкиликтен арыла албагандар алыскы айылдардан болсо дагы таап ичишет, же болбосо спиртти сууга аралаштырып колдонуп келишет экен. Арактан баш тарткан айылдар Нарын облусунда дагы бар. Алардын бири Чет Нур айылы. 200гө жетпеген түтүн булайт. Мындан улам тыюу салуу жеңилирээк болгон. Саналуу дүкөндөрдү айылдын чоңдору чогулуп барып эле алкоголдук ичимдик сатуусуна бөгөт коюшкан. Ушу көчөдө 1-2-3 магазинибиз бар. Айылдын жаштардын демилгеси менен, жана байкелерибиздин демилгеси менен айыл тургундары түшүндүрүп, саттырбаганга аракет кылып, саткандар туура түшүнүү менен кабыл алып саткан жок. Сатпай токтотушту. Терезесин бар такылдатып. Эми терезесин такылдатасың, күнү-түнү үйүнө барасың, тыкылдатасың. Айылда арак сатылган жерде ызычуу көчөнүн учунда баягы чогулган адамдар көп болчу да, өзүңүздөр билгендей эле. Арак сатылбаганына 5-6 жылдай болуп калган. Андан бери жаштардын спортко кызыгуусу артып, убактысын текке кетиришпейт дейт айыл тургуну. Жаштар буюрса иш менен алек. Бизде бул спорттук бир площадка курулган, мындайча айтканда комплекс деп койсок болот. Ошого келип күнү-түнү баягы өздөрүнүн бош убакытларын ошо спорт менен алек болушат. Анан эми бирин экин баягы мурунку тажрыйбалуу ичип жүргөндөр болбой коюшу мүмкүн, болушу мүмкүн да эми. Чет Нур айылында аракка толугу менен тыюу салынганы менен той топурларда арак куюлуп, ичилип каларын жашырышкан жок. Демек кудалары келгендер ичип коет экенсиң. Аябай сый кудалар келгендер. Малар, конечно, мал кудалар ошончо алыстан бирөө көлдөн, бирөө чүлдөн, бирөө таластан келип атсаң, куда келип аткан киши, конечно, сыйлайсың. Кудалыкка 1 жашка арак алып келсең эмне кыласыңар? Иә. 1 жашка арак алып келсең эмне кыласыңар? Аны ишпейсиң, кайра салып, санага катып. Мындан улам бул чакан айылда ким арак ичип, кимиси мас болуп жүргөнү бат эле билинип калат. Аракты тыюу максатында жергиликтүү молдо дагы анын зыяны тууралуу өзүнүн баянында айтып турат. Негизи бул хадисте, Куранда айтылат да. Арак бардык жамандыктардын энеси деп, чындык эле жамандыктардын энеси да. Бул арак ичкенден кийин киши өзүн билбей калат. Эми мас кишини көргөндө мас киши молдо келатат деп качат мындай. Ыба кылып качканда рахмат, бирок айтасың эми ичпей эле токтоткулачы эми. Мындан эч пайда жок. Өзүң ден соолуң кетип атат. Арак тыйылганы үй бүлөлүк зордук зомбулук азайды дейт Чет Нур айылындагы дүкөнчү апа. Эгер мурун мас болуп алып аялына күн көрсөтпөгөндөр арбын болсо, азыр айылдын ичи тынч экенин айтты. Таяк жегендер басылып калды. Аялдар көбүнчө. Кортукту аялдар көрөт эркектер ичкенден кийин.
Анан неме болуп калды? Көчөдө да тынччылык болуп калды. Башта элди тиги басканда ары бери басканда эсибиз чыгып, дагы эмне кылат деп. Анан эме соодо тиги арак сатпай элген тынччылык болот экен. Кечинде саат 10-ден жаап коесуң, арак бар кезде түнкү саат канчада тыкылдатып кете келет да, саат 2-де келет, таң аткыча келет. Жыйынтыктап айта турган болсок, Чет Нура айылында 5-6 жылдан бери арак сатылбайт. Токтотуу демилгесин айыл тургундары өзлөрү көтөрүшкөн. Кесепетинде үй бүлөлүк зордук зомбулук азайып, жаштар спортко кызыга башташкан. Ал эми аракты таштай албагандар той топурларда же болбосо үйүнө бекинип алып ичишет экен. Чет Нура айылынын жанында эле Орто Нура айылы бар. Бул айылда арактан баш тартуу демилгеси экинчи аракеттен араң ишке ашкан. Бир канча жыл мурун алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салышкан, бирок андан майнап чыккан эмес. Акыры бул айылда үрөй учурган окуя катталып, ушул жылдын башында жергиликтүү тургундар алкоголдук ичимдиктен толугу менен баш тартышкан. Жакын арада бизде жазында болду. Жазында бир кырсык болуп, бир наристе кызыбыз учуп кетти. Ошо арактын кесепетинен да. Анан ошондо айыл активисттери, аялдар кеңеши, мындан өтө катуу киришкен аялдар кеңеши болду да. Аялдар кеңеши, жаштар уюму, аксакалдар кеңеши, ушулар биргелешип, сүйлөшүп, отурум жасап, анан ошо демилге көтөрүп, айылда арактарды тыюуга чечим чыгарып, анан айылга чыгып, элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, магазиндерге барып түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, анан магазиндер арактардын баарын алып сачты. Каргашалуу окуя үстүбүздөгү жылдын 28 апрелинде жүз берген. Нарын районунун Орто Нура айылында 7 жашар кыз мектепке кеткен бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Ошол эле күнү кечинде чүрпөнүн жансыз денеси табылган. Кароо учурунда анын денесинен кыйноо белгилери байкалган. Шектүү катары аталган айылдын 64 жаштагы тургуну кармалган. Колго түшүрүү учурунда ал мас абалында болгону айтылат. Күзүндө шектүү абышка 12 жылга эркинен ажыратылган. Арак толугу менен сатылбай калганына карабастан иче турчу адамдар кайсы жерден болбосун таап ичишет. Көп ичип алгандары кыйналып дарыгерлерди үйүнө чакырышат. Бирок алар деле аракеч адамга тиешелүү жардамды бере албай, ийин кушуруп коюшат. Биз барган учурда бизден эмне арак эле сурайт, спирт сурайт. Кыйналып атам дейт, алып келгиле дейт. Анан үй бүлө мүчөлөрүнөн кичинеден берип эме алышчу. Баягы ошону бергенде кайра эме болот депчи, өзүлөрү чыгып кетет депчи. Анан көбүнчө биз эчтеке кыла албайбыз да, такыр эчтеке кыла албайбыз. Анан нарын калпар кыла деп эле кутулчубуз. Коркобуз да себеби, бияктан да капайт этип дагы бирдеке кылып дагы бирдеме болбосун депчи. Албетте, арактан толугу менен баш тартуунун көптөгөн жакшы жактары бар экен. Ошол эле маалда анын тобокелчиликтери дагы жок эмес. Анткени арак таппай, спиртти суу менен аралаштырып ичкендердин ден соолугу коркунучта. Анткени этил спиртин туура эмес колдонгон адам ууланып, тамак сиңирүү органдарын күйгүзүп, ал эми эң начар учурда көзү көрбөй калат, думугат же комага түшүп өлөт. Күчтүүлүгү 95% болгон этил спирти кызыл өңгөштүн жана ашказандын былжыр челдерин күйгүзөт. Ал ошондой эле олуттуу алкоголдук ууланууга алып келиши мүмкүн. Алкоголдук ичимдиктерден баш тартуу демилгесине кандай карайсыз? Дүкөндөрдө арак сатууга тыюу салууну колдойсузбу? Пикириңизди комментарийге жазып, бул каналга катталып, видеолорго лайк басканды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.